Nece kandasız yaştı? İşleriniz жақсы? Жақсы, рахмат. Жалың жоқ қой бізге? Жақсы ет жатасыңдар? Ооба, жақсы рахмат. Бұны алып 10 күндігін алып ішіп тұрасың. Анан мага күнүмкүсүндө ичип атам, эже мынакей иштим деп туруп, мага видео түнүп турасың баягыдай эле. Болуптурбу? Кайнак суу менен ичесиң. Болбосо компот, сок, жылуу түрүндө ичесиң. Биздин ушул больнойбуз жолдошу ооруп калып, сервис печен менен булар Индияга барышып, ошол жерден анализ тапшырганда, анан ушулардан туберкулез чыгып калат дагы. Ал жердегилер айтат, барып силер ошол жерге барып кайрылгыла, өзүңөрдүн жашаган жериңерге деп анан бизге келип, 23 ноябрда келет. Анан биз буларды рентгенге салабыз, анализ тапшыртып туруп, анан 1 декабрдан докторго жаткырабыз десек, баласы майли мен жатайын дагы, апам атамды карайт, ушу жардам бериш керек деп туруп, анан буну биз амбулаторный алганбыз 1 декабрда. Ошондон бери биз өзүбүз докторубуз Ташматов Кабылжан, медсестрасы мен ушуларды көзөмөлдөйбүз, дарыларды өз убагында беребиз, өз убагында анализ тапшыртабыз. Азыркы убакта больнойбуз больницанын эсеби 56 доз ичип болуп, азыр өзүбүздүн амбулаторный леченияга өтүштү, ичкенине 2 ай болду. Башында 2 ай 11 таблеткадан ичип аттым, 2 ай. Анан 2 ай 3-чү айда уже 4 таблеткага түшүрдү. Ар ай сайын анализ тапшырам, какырык тапшырып, анализдер тапшырып, врачтын көзөмөлүндө. Ошо анализдерим жакшы чыгып, чыкканда какырыктардан билдеттиң плюс, анан неме кылып, ошого жакшы деп, анан 2 айдан кийин уже аз таблеткага өткөрүштү. Азыр 4тадан ичем 2 айдан бери. Кыйын экен, кусуп атканмын башында. Эми ичпей жүрүп эле таблетка ичпейм, башка эч жеримде эле ооруган эмес. Анда көп дарыны биринчи жолу ичишим, 11 таблетканы. Кусуп атканмын, кусуп кыйналып аткам башында. Анан барып, врачтарга дагы айтсам, врачтар дагы эме көнүп кетесиң деди. Анан азаздан 2-ден 3-төн ичип, ушу 2 сааттын ичинде ичип бүтүшүң керек деди. Болсом таасири жок болуп калат дегенден үйрөнүп кеттим. Кийин бир аптача кичине неме кыйналып аттым. Кийин үйрөнүп кеттим бардыгына. Курсагың ачып кетсе, чыдабай каласың акыйкаттан. Ал курсагың ачкан малда ошо дары ичкен немеси билбейм, ачканда мындай ичиң ачышып аягында болот, бирок убагында ичиш керек да, дарыны дагы. Муналар дагы айтат го, күчтүү тамак жеш керек, дарылар күчтүү деп ушундай маалыматтарды берген да, ошого кээде миш-пиш кылып, аял киши неме кылып, убагына өтүп кетсе, обед маалында да мына алым куруп, ишти сразу таштагандан ошо тамак ичишке туура келет да. Больной ооруп келгенде бизден 4 препарат ичет эле, 3 этамотол, 3 пирозинамид, 1 изенязид ичет эле, и 4 проту-2 дегенибизди ичет эле. Бул проту-2нин ичинде ошо изенязид деген бар, баары 11 болот эле. Азыркы убакта мына улар алынып калды, уже больницанын эсеби бүткөндөн кийин 4 проту-2 ичип калды. Биринчи келгенде өздөрү расстроенный, капа болушуп, все оякка барып, ошончо тыйындары кетип, бир үйүн сатышып барган экен, $40,000 кылып. Ошо возможный болуп, мындай психический жактан кыйла нарак болуп, бирак болуп. Кантип менде да туберкулез болот. Мен мисалы үчүн ондой ооруну анча сезе албайтам, бирок анча-мынча слабость болуп арыктадым деди. Ишенбей ого. Мен анан рентгенге түшкүлө какырык тапшыргыла деди. Биз жене экспертке салдык, анализин салганда туберкулез обнаружен болду. Анан кийин рентгенне салыштырып, анан сенде туберкулез бар десек, анан больной ишенип, анан дарылана баштады. Биз тез кабар алып турабыз, анализге келип чакырып, канын алабыз, өтү менен бооруна ооруп келип калбадыбы деп булардан анализ алабыз. 1 айда бир кан тапшырышат, анан кийин макротаны ар 2 айда бир тапшырышат. Бесплатный дары беришет, бесплатный анализ алышат.
бесплатный ошол эмелери баардыгы эле бекер кага шүгүр. Биз таблетка ичкен адамдардын баары палочкалары баягындай палочка болобу, ошондойлору таблетка ичкенде 2 неделяга чейин чугушу мүмкүн. 2 неделядан кийин, 2 аптадан кийин уже таблеткалар, бизге берген таблеткаларда ошончо баягы вирустарды өлтүрө турган немелер бар деп маалымат берип атпайбы? Эми мурдагы неме боюнча адамдар баары жугушту деп качып неме кылат элем, барып эми азыр адамдар уже билип калдыбы, билбейм. Биздин немебиз, оюбуз уже биз ар айда ушу жолугуп байгын деп атканда койгула. Мындай оюбуз башка жака бөлүнүп, биз сакаябыз, ушундай жакшы ойдо элебиз. Биз мындай бирөөгө жуктурбайсыңар деп булар деле айтат. Уже силерге бирөөдөн дагы жукпайт, бирөөгө дагы жуктурбайсыңар депчи. Азыр эми өзү жөнүндө аз ойлонуп калды. Уже мен жакшы болуп калдым, эже ушунча дары ичсем жакшы болуп калам деп ниети жакшы болуп калды. Эми үйдөгү күйөөсүн да ойлойт, алардын эме состояниясына. Бирок мурункуга караганда абалы жакшы. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, күйөөсү да жакшы болуп калды. Район боюнча мен дары эле таркатам. Анан бирок бул больной өзү ушул жактан ичкиси келбей, өзүнчө жашырган үчүн анан ушул эжеге мен ишенемин, ушундан ичем деп менден ичти, ичип атат. 10 дорунан баштап уже бул больнойду бүтүшкө даярлайбыз. 10 күн мурун какырык алабыз, анан рентгенге салабыз. Анан врачыбыз консилиумга алып барат. Ол жерден ушул жердеги ошо биринчи ооругандагы рентгендери менен анализдерин алып барат дагы. Ол жерде консилиум болот. 5 врач район боюнча келет дагы. Ошол жерден анан кийин больнойдун биринчи барган рентген менен акыркы барган рентгенин салыштырып, эгерде жакшы болуп калса, бул больнойду биз дарысы бүттү деп отчет беребиз. Жалат болбой, менен бирөөгө жугат экен. Мен ушуну бирөөгө жуктуруп коем деген ойдон алыс болуш керек деген ой келди да мага дагычы. Коркпош керек дейм, өзүм таска урбай, мен сакаям, менен бирөөгө жукпайт, мен дагы бирөөгө жуктурбайм деген ойдо, жакшы ойдон. Ушинтип жашаш керек да адам, өзүнүн немесин көтөрүп деген ойдомун мен ушу. Оорубаса эч ким, үй бүлө менен тынч болсок, аял кишим, балдарым үйлөп, кызымы берип, кыздарымды берип мындай оорубайм, эл катары жакшы жашасак деген ой ушул. Биздин ишибиз мурункуга караганда жеңил, себеби мурун биз какырыкты ошко апарып тапшырчу элек. Азыр ар бирибиздин райондорго ушундай аппарат алып келип койгон. Туберкулезду алып келет. Айыл жердегилер бирөөлөр жөтөлүп калса, ошол жерде ФАПка кайрылса, ФАПтагылар алат. Бизге атайын машина бөлүнгөн. Какырык алып келүүчү бир жумада 2 жолу барып алып келет дагы аппаратка салабыз, ошол жерде эле сразу аныкталат. Аныкталгандан кийин биз чалабыз, ушул больной мындай болду деп. Өз ФАПтары бар. Ошолордо өзүнө мага окшош карамагында медсестралар бар, келет, требование жазат, врачка кирет, врач уруксат берет, анан мен берем дарыны. Ошондой өз район боюнча мен алып келип таркатам дарыны. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги USAID-тен кургак-учукту айыктыруу долбоорунун жардамы менен кургак-учуктан жабыркагандарды амбулатордук шартта дарылоону жайылтуу аракетин көрүп жатат. Советтер Союзу учурунда кургак-учук илдетине кабылгандарды атайын адистештирилген ооруканаларда гана дарылап келишкен. Кийинчерээк бейтаптардын шартына жараша амбулатордук түрдө дарылоо башталган. Бирок мындай шартта да бейтап үчүн жоопкерчиликти жалгыз фтизиатр алчу, жалгыз дарыгер бир канча бейтапты көзөмөлдөй албайт эле. Эми атайын кургак-учук учурун башкаруу ыкмасы иштелип чыгып, ал бир канча медициналык кызматкерлерден турган топ алдында ишке ашырылат. Ал топтун ичине фтизиатр, үй бүлөлүк дарыгер жана мээрман айым кирет. Алар дарылануунун ийгиликтүү жүрүшүн жана үзгүлтүксүздүгүн көзөмөлдөп турушат. Ар бир айыккан бейтап үчүн бул топтогу кызматкерлерге милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан сыйакы төлөнөт. Долбоор 2019 жылдан бери Бишкек шаарын, Чүй, Нарын, Талас, Баткен облустарын толугу менен камтып, Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун Кара Суу районунда ишке ашууда. Кара Суу районуна, Ош облусунун Кара Суу районуна пилоттук район кылып алынган да, пилоттук проект кылып алынган. Бұл проектте амбулатордук деңгээлде, кургак-учукту амбулатордук деңгээлде дарылоону кеңейтүү максатында ушул проект сунуш кылынган. Себеби бизде кургак-учук менен ооруган бейтаптар
башка райондорго салыштырмалуу бизде көбүрөөк болгон үчүн эл тыгыз жиш жашаган үчүн бизде пилотный район кылып алган да. Бул проекттин максаты амбулатордук кургак учукту амбулатордук деңгээлде дарылоону кеңейтүү. Бизде мына азыр бардык бейтаптарыбызды ФАПтарга, ГСУларга, үй бүлөлүү дарыгерлер тобуна стационарда жатып чыккандан кийин амбулатордук деңгээлде дарысыны ошо участкадагы медайымдарга беребиз. Участкадагы медайымдар даже үйүнө чейин алып барып ичирип, дарылануусун көзөмөлдөп берет бизге. Биз олорду көзөмөлдөйбүз. Сезимтал, кургак учукту сезимтал формасыга ийгиликтүү дарылануусу ийгиликтүү аяктаганыга 12 000 сом акча бөлүнөт. Дарыга туруктуу формасына 24 000 сом акча бөлүнөт. Бул 12 000ды 1% директор организация здравоохранения биздин директорубуз алат. 1% зам директор алат. Клинический руководитель алат. Результат көрсөтүп, мына ошо дарылануусуга мындай көмөктөшкөн үчүн 20% үй бүлөлүк дарыгер алат. Үй бүлөлүк медайым 55%-ын алат. Фтизиатр дарыгерлер 10% алат. Кургак учук медайымы 7% алат. Ошондой болуп процентный соотношениеде бөлүнөт да бул акча. Өткөн жылы 2021-жылы 219 бейтапка төлөнүп берилди. Бүт ошо 219 бейтапка тийиштүү ийгиликтүү дарылануусу ийгиликтүү аяктаганы тийиштүү мед кызматкерлерге бардыгына бөлүнүп берилген өзүнүн немеси боюнча буйрукту негизинде. Биринчи учуртта ошо үй бүлөлүк дарыгерлер, үй бүлөлүк медайымдар өздөрү кызыкып, мен участкамда мына неме чыгып калды, мунун дарысыны бериң, ичирейин, мына дарысы мынандай болуп атат, чалат бизге, дарыдан мындай кыйыр таасиры болсо чалат, мынандай болуп атат, неме кылайын, мынандай кылайын деп постоянный биз менен бирге иштеп калды үй бүлөлүү дарыгерлер, үй бүлөлүү медайымдар. Кошумча акча алгандан кийин мурун бир эле туп кабинет жооптуу деп эле бизге түртө берчү. Азыркы убакта бар кызыгып врачтар, биз ушу больнойду жакшы кылсак, ушу бизге ушундай акча бөлүнөт экен фомустан деп азыр кызыккандар көп.